Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Урматтуу бир боорлорум, урматтуу казак туугандар, бүгүн жалпы эле Казакстандын аймагында табигый кырсыктан өтө запкы чегип, табигый кырсык менен күрөшүп аткан жалпы эле казак бир туугандарыбызга мен адамдык кайратты, күчтүү, бекемдикти каалайм. Казак эли тарыхтын бүткүл чен өлчөмүндө бардык кыйынчылыктарды жеңип келген эл, духу күчтүү эл, дүйнөнү өзгөрткөн эл. Ошондуктан улуу далада болуп аткан бул окуяны сөзсүз түрдө биздин казак бир туугандарыбыз жеңип чыгат, ага биз сөзсүз ишенебиз. Түрксой эл аралык уюму ушул Казакстанда табигый кырсык башталган алгачкы күндөр эле биз биринчилерден болуп эл аралык уюмдардын арасында жардам бердик, жардам көрсөттүк бир тууган казак элине. Ошондуктан жалпы эле ушул Түрксой курамына кирген 14 өлкөнү да мен дагы ушул Казакстанды колдоого чакырып элем. Биз инициатива 112 демилгесин толугу менен колдойбуз. Ушул демилгенин алдында биз Казакстандын бүгүнкү кыйынчылыктарын жеңүүгө жардам беришибиз керек. Жалпы элди журтту мен ушуга чакырып элем. Ушул табигый кырсыкта каармандык көрсөтүп аткан жалпы эле биздин замандаштарыбызга чын дилибизден ыраазычылык билгизебиз. Казак эли бар болсун, казак эли төлүктүү болсун. Кыргызстандан келген жүктү мына ушундай кичинекей балдардагы ташып жардам берип атышат. Азыркы учурда жалпы Казакстан эли, казакстандыктар, Атырау шаарынын тургундары жалпы кыргыз элине жана президент Садыр Жапаровго өздөрүнүн ыраазычылыктарын айтышууда. Маалымат катары айта кетсек, Кыргызстандан чыккан жардам кербени 4 багыт боюнча жардам таратылган. Атырау шаарына 4 фура 80 тонна жүк алынып келинген. Аталган жүктүн катарында ата мекендик өндүрүштөн чыгарылган суусундуктар, кийим кече, журкан төшөк, матрастар жана убактылуу баш калкалоочу чатырлар алынып келинди. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Кыргызстан Мекке шаарында мейманкана куруп баштады. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында курулуш иштери Садыр Жапаровдун колдоосу менен жүрүп жатат. Анда зыярат кылып жүргөн кыргызстандыктар акысыз колдоно алары айтылат. Мейманкананы ким жана кайсы каражатка куруп жатканы айтыла элек. Официально документально эми биринчи жол ушундай вакыф коюлат. Ал вакыфка кимдер? Сиздердин Либойдун балдары кийин келе турган болсо, мына Чубак ажы 12 жыл окуганбы, Чубак ажыдай болуп 12 жыл окуза, 12 жыл бекер болот. Экинчиси, Египетте, Иорданияда, башка жакта биздин илим алып аткан балдарыбыз бар. Алар келген болсо дагы бул жакта айтат, кыргыздарда вакыф коюлган экен го дейт. Ошол жакта орун бош болсо, ошол жакка кете берет. Эми сиздерде бол бардык эле сразу келе албайт. Акчасы жоктор бар, бирок бекем намаз окуган, айылда кичине эле акчасы бар, эптеп чогулта албай жүргөн инсандар бар. Эми алар билет эле ала турган болсо, виза ала турган болсо, бул жакта бекер гостиница болот. Телефонго колл-центрге чалат же СМСке жазат. Ушундай, силерде Кыргызстанда бекер ушундай кыргыздар үчүн вакыф коюлган экен го, ошол жакка жатайын деп келип карайт да, 16 сентябрь бош эмес, 20 сентябрдан 30 сентябрга чейин ушул жакка бекер жатып кетсеңиз болот деп. Вакыф деген ушул нерсе. Ошондойго биз азыр Кудай буйруса аракет кылып атабыз Кыргызстандын биринчи тарыхында. Бул жакка президентибиз да жардам берип атат, алар документацияда бул жакка көп нерсе бар экен да. Эми сиздер угуп каласыздарбы, Кыргызстанда баягы кыргыздар боюнча вакыф коюп кеткен экен, биздин ата бабаларыбыз келген экен, бекер Мединадалар жашайт экен депчи. Андай укканыңыздардын бардыгы бул жакта кыргызстандардын эч кандай вакыфы жок туганда. Бул жактагы Якупбей деген вакыф коюп кеткен, ал дагы бир убакытта Орто Азиядан да. Булар эми биз мурун немеде Орто Азияда биз Фергана тиги Хокон хандыгы тиякпак деген болгон. Хокон хандыгына караганга байланыштуу бул жакта кагазга жазганда мага өз көзүм менен көрдүм да.
159 жыл болуптур ошол бакым. Бул жазганда айткан Орто Азиядан келгендерге деген. Биздики документально эчтеке жок да. Бул Каримовдун убагында бу жака келгенге кичине проблема болгон, өзбектер места бош болгон, ошонун ордуна биздин кыргыздар бекер жат турган. Бишкек жебиндеги штаттык эмес кырдаал жабыркагандарга материалдык жардам көрсөтүлдү. Штаттык эмес кырдаалдын кесепетинен жабыркаган Бишкек жылуулук электр борборунун бардык кызматкерлерине материалдык жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу Бишкек жебинин директору Алпбек Садыров билдирди. Анын айтымына караганда жабыркагандар менен байланыш үзүлгөн жок, керектүү материалдык жардам көрсөтүлдү деп басып элкеледи ал. Жептин башчысы ошондой эле өлкө жетекчилигине жардам сурап кайрылган машинистке 180 миң төлөнүп берилгендигин айтты. Эске сала кетсек, буга чейин денесинен дээрлик 15% күйүп алып, ооруканада 1 айдай жаткан Бишкек жебинин машинисти өлкө жетекчилигине толук сакайып кеткенге чейин жардам көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылган болчу. Жапониялык балбан кыз Тыныбекованы жеңүү үчүн бардык күчүмдү жумшайм. Бишкекте өтө турган Азия чемпионатында Айсулуу Тыныбекованы жеңүү үчүн бүт күчүмдү жумшайм. Бул тууралуу жапониялык балбан кыз Сакура Мотоки билдирген. Анын видеосу Жапониялык күрөш федерациясынын Инстаграмда баракчасына жарыяланган. Азия чемпионаты менин атаандашым жана дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын мекени Кыргызстанда өтөт. Мен ал жакта аны жеңүү үчүн бардык күчүмдү жумшайм деген Сакура Мотоки. Айсулуу Тыныбекова менен Сакура Мотоки буга чейин 2 жолу беттешишкен. Балбан кыздар алгач ирет 2023-жылы дүйнө чемпионатынын финалында күрөшүп, Тыныбекова 4-1 эсебинде жеңишке жеткен. Экинчи жолу алар быйыл Хорватиядагы Загреб Open рейтингдик мелдештин жарым финалында беттешкен. Анда Тыныбекова жапониялык спортчуну 3-3 эсебинде жеңген. Жапониялык балбан кызды Айсулуу Тыныбекованын Азия чемпионатындагы башка атаандашы десек болот. Алар 14 апрелде таймашка чыгышат. Сакура Мотоки дүйнө чемпионатынын күмүш медалынын жана коло байгесинин ээси. Ал эми Айсулуу Тыныбекова Олимпиада оюндарынын күмүш байге ээси, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону. 1 ирет коло уткан, 5 жолу Азия чемпиону, 3 ирет күмүш, 2 жолу коло байгеге таттыган. Азия оюндарынын жеңүүчүсү 2 жолку коло уткан. Эки спортчу кыз тең быйыл Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына катышышат. Белгиле кетсек, Азия чемпионаты Бишкекте 11 апрелден 16 апрель күндөрү өтөт. Мелдештин 1 жана 2 күнүндө эркин күрөш боюнча таймаштар болот. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 миң сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Да ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астыда кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет.
Ушу бизге берген ушу алак таабыбыз нос экен. Оштогу Манас Ата кафеси бузулуп жатат. Ош шаарындагы Манас Ата кафеси бузулуп жатат, бирок азыр анын муниципалдык аймакка курулган бөлүгү гана алынууда. Имараттын ээси кайра сотко даттангандыгына байланыштуу ишти кайра кароо күтүлгөндүктөн Манас Ата толугу менен бузулбайт. Иш бир тараптуу каралып калды. Документи боюнча ресторан эмес үй болуп жазылган. Биз кайра каттоого үлгүргөн жокпуз, дейт ал. Белгиге кетсек, март айында Жогорку сот аталган коомдук тамактануучу жайды бузуу боюнча чечим чыгарган. Мэриянын маалыматында кафе 1,7 миң жер аянтына мыйзамсыз курулган. Кафенин мыйзамсыз иштеп жатканы өткөн жылы Нихсахар теледолбоорунун журналисти менен болгон чырдан кийин маалым болду. Анда кафенин администратору журналисттерди өзбек тилин билбейсиң деп күнөөлөгөнү коомчулукта нааразычылыкты жараткан. Кыргызстан Туркияга 20 тонна малдын терисин сатты. Кыргызстан, Америка, Туркия, Канадага малдын терисин экспорттоодо, бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирет. Маалымат караганда Новопавловка айылындагы Бархан Докчуз заводунда кара малдын, жылкы, уйдун жана майда малдардын эчки кой терисин чет өлкөгө сатууда. Аталган завод 2018 жылы түзүлүп, 2021 жылы ишке берилген. Бүгүнкү күндө өндүрүлгөн продукциясын Америка, Канада, Туркияга экспорттоп келет. Алса 2021 жылы Америкага 35 тонна, Канадага 15 тонна, 2022 жылы Америкага 60 тонна, 2023 жылы Америкага 50 тонна, 2024 жылдын биринчи кварталында Туркияга 20 тонна экспорт кылган. Чүй облусунун аймагындагы терини кайра эстетүүчү дагы бир завод ишке кирип жатат. Кыргызстанда кыска мөөнөттүү 500 балабакча ачылат. Чүй облусунун Жайыл районунда 3 жана Москва районунда кыска мөөнөттүү 1 балабакча ачылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Жайыл районундагы бакчалар балдар чыгармачылык үйүнүн жана балдар бакчаларынын базасындагы түзүлдү. Алардын бири 50 балага ылайыкталса, калган 200 бөбөктү камтый алат. Бул аймакта жалпы кыска мөөнөттүү 15, Москва районунда 16 бакча түзүлөт. Министрлик маалыматында балабакчалар Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ачылууда. Кыргызстанда кыска мөөнөттүү 500 балабакча жана 60 өнүктүрүү борбору түзүлөт. Алар аркылуу 3-5 жаштагы 40 миңдей бала мектепке чейин билим алууга тартылат. Маалымат үчүн кыска мөөнөттүү балабакчада балдар 3 саат болушат. Аларды өнүктүрүүгө мамлекеттик стандарттын негизинде жетиштүү убакыт бөлүнөт. Болгон уйку жана тамак берүү каралган эмес. Мындай балабакчалар экономикалык жактан үнөмдүү жана 3 сааттык болгондугуна байланыштуу эки нөмөт менен 2 эсе көп баланы камтый алат. Эскерте кетсек, 2016-2018 жылдары министрлик өлкө боюнча кыска мөөнөттүү 120 балабакча ачкан. Кутушмандай. Быйыл Кудайга шүгүр сон көрүп тургандардан чоң-чоң болду, кызыл, кочкул, жакшы болду мынакей, чоң-чоң болду. Метр болуп калыптыр десең бою. Метр. Результаты бар экен. Гуминин базар жок, жакшы экен да. Бойго бериптир как раз. Роско да бериптир, жакшы. Айба мынакей баянкы мен айтып аткан гумин удобрение. Мынакей эба результат. Мына картошка бир чачкан. Карачы кандай бодрый картошка. Карачы молар сабактарын жоон. Картошканы бир сулардым дагы. Бир лезвия жүргүздүм. Так эле ушундай мен менен бир эле сепкен, чогуу эле сепкенбиз катарлаш эле. Саламатым мынакей. Бул да бир лезвия менен бир кара суат кылды. Свардым мынакей. Экөөбүздүкүнүн айырмасы мына. Мына картошка. Мен гумин семирткичи сепкенмин. Бир эле жолу. Ошол трактор менен себилди. Натыйжасын мына ошо сиздерге көрсөтүп атам. Мен канча жылдан бери ушу дыйканчылык кылып эле жүрөм, бирок мындай натыйжа болгон эмес. Эң жакшы натыйжа болду. Салык кызматы лотереядан утуп алган 20 жаранды издейт. Мамлекеттик салык кызматы чек талап кылып байга утуп алган лотереясынын 20 жеңүүчүсүн издейт. Бул тууралуу мекеме билдирди. Алардын телефону өчүрүлүп же номерлери жараксыз болгондуктан байланышы мүмкүн болбой жатат. Салык кызматы төмөнкү жарандарды келип байгесин алып кетүүгө чакырат. Аббакирова Айзат Абдирашитовна 1978 жылы туулган. Кулбоев Умирзобек Уролбой углы 1993 жылы туулган. Тынянова Татьяна Петровна 1994 жылы туулган. Абакиров Бакытбек Жумаголович 1976 жылы туулган. Айдаров Элдер Өмүрбекович 2004 жылы туулган. Акматбекова Мухаббат Нурлановна 1993 жылы туулган. Алайчиев Тимурлан Акылбекович 1993 жылы туулган. Асанов Марсель Сапар Маматович 2003 жылы туулган.
Жакшылыкова Хадича Нурбековна 2005 жылы туулган. Жекшенбеков Максатбек Жекшенбекович 1992 жылы туулган. Жумабаева Элиза Тилековна 1988 жылы туулган. Курманбекова Айнура Курманбековна 1992 жылы туулган. Мамбетов Каныбек Эдилбекович 1985 жылы туулган. Оболбекова Жаймыкүл Арзымовна 1962 жылы туулган. Садырбекова Айзат Садырбековна 2001 жылы туулган. Туралыева Элина Камболотовна 1995 жылы туулган. Эргешева Айтунук Мизамиддиновна 1987 жылы туулган. Баев Бактыбек Каныбекович 1986 жылы туулган. Кабыламбек кызы Мадина 1991 жылы туулган. Седиков Алтынбек Абдуманапович 1982 жылы туулган. Салык кызматы аталган жеңүүчүлөрдү төмөнкү номерлер аркылуу байланышы 2024 жылдын 2 майына чейин байгелерди алып кетүүгө чакырат. 0548 79 62 0574 34 34 0990 0920 42 0221 80 44 86. Манас аэропортунда аял киши 1,9 миллион сомдук зер буюмдар менен кармалды. Манас эл аралык аэропортунда алтындан жасалган зер буюмдарды аткезчилик жол менен алып өтүүгө аракет кылган аял кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, кармалган аял Стамбулдан учуп келген, ал чынжыр, билерик сыяктуу алтын зер буюмдарды кийиминин ичине катып алып өтүүгө аракет кылган. Салмагы 373 грамм болгон жалпы 24 зер буюм алынган, анын орточо баасы 1 миллион 905 миң сомду түзөт. Аталган факт каттоого алынып, материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Кыргызстанда өнөр жай продукциясынын көлөмү 114,5 миллиард сомду түздү. Өнөр жай продукциясынын көлөмү 2024 жылдын январ-мартында 114,5 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев билдирген. Анын айтымына караганда, көрсөткүч 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4,5% десе өстү. Көрсөткүч жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүүнүн, полиграфиялык ишмердиктин 37,1%, тазаланган муңай зат продуктуларынын 20,3%, тамак ашы азыктарынын суусундуктары кошкондо жана тамекинин 17,6%, текстил өндүрүшү, кийим-кече жана бут кийим булгары жана булгары буюмдарынын 12,8%, фармацевтикалык продукциялардын 11%, ошондой эле резина жана пластмасса буюмдарын, курулуш материалдарынын 4,2%, көбөйүшүнүн эсебинен 4,5%га өскөн. Жумалиев курулушта оң тенденциялар байкалгандыгын кошумчалады. Мында көлөмдүн өсүшү 53,8%, дүң жана чекене соода 23,2%, ошондой эле айыл чарбасы 1,4%.